Ошо кыргыздардын кыларга иши калбай калганбы бир кече кызыктуу анан ары кырсыктуу иштин башын кылтыйтты да. Эмдиги окуу жылынан баштап билим берүү илим министрлиги орто мектептерде кыргыз адабиятын окутуунун көлөмүн кыскартат деген маалымат коомдук кызуу толкууну жаратты. Мен кече акын жазуучулардын бир мааракесине барсам, ошол жерден өкмөттү өкүлдөр сөгүп атат. Каргап атат, өлө калсын ушул өкмөт деп атат. Кыргыз адабиятына кыянаттык кылып ушунун саатын кыскартыш керек деген демилге чыкканын кече ушул жерде бир кесиптешим суроо берди эле, билим берүү министрлиги айтты андай жок деди. Бирок ошол эле учурда Азаттыктын арай көз чарай берүү үстүндө мындай деп Советбек Байгазиев илим доктору айтты. Билим берүү министрлиги 2017 жылдын баштап жаңы окуу планына ишке киргизүүнү сунуштап жатат. Ошол жаңы долбоордо кыргыз адабияты сабагы өз алдынча сабак статусун ажырап дүйнөлүк адабият кыргыз адабият бириктирип калган деди. Муну ошол билим берүү министрлигинин жетектөөчү адиси Кылым Сыдык Назаров тастыктап атат. Ал эми бул планда түзө турган атайын жумуш топ түзүлгөн. Мен ал топтун мүчөсү эмесмин. Долбоор дагы талкууланат. Анын натыйжасында жалпыга зарыл бир тажат. Демек, кече билим берүү министрлиги бизге калп айтты. Ушу кыргыз адабияты кимге кыянаттык кылып атат? Аны кыскартам дегендер, бул кыргыз улутун кыскартам дегендер. Кыргыз адабиятын кыскартам дегендер, кыргыз мамлекетин кыйратам дегендер. Кимге залакасы тийгизип атат? Мына Айтматовду унутуп калгансыз, ушул жерде маданият министри айтпадыбы? Анан ал кыргыз адабияты жукары отуруп жупкадай болуп калган. Көлөмү күндөлүктүнө деңгээлинде. Мына ушул долбоор ишке ашып жатыр. Буну ириде батыштын жанагы демөөрчүлүк грант бергендерди сунушу болсо керек да. Силер бизден акча алгыла, бирок дүйнөлүк адабиятты окуткула депчи. Бул эми адабиятка, бул маданияттын өзөгүн түзөт. Маданияты жок мамлекет болбойт. Мамлекеттин маданият адабият сактайт. Бул улуттук байлык, улуу байлык. Мына ушуга кылган кыянаттык, бул кыргызга кылган кыянаттык. Мына ушунун боюнча мен суранат элем да, Нурбек Карыевич, профилдик комитетке тапшырып бериңиз. Мен өкмөткө ишенбейм, булар өздөрү комиссия түзөт анан болгон эмес экен деп эле чыгарып коюшат. Муну алдыга алып чыгыш керек. Кимдер кыянаттык кылып жатат? Керек болсо, улуттук адабиятты, кыргыз адабиятын көлөмүн көбөйтүш керек. Мамлекеттик кадр кызматына тапшырма берип туруп, мамлекеттик кызмат кылып аткандар адабиятта манайта тест тапшырыш керек. 8-кылымда Кытайда Тан династиясында мамлекеттик кызмат коштой тест тапшырткан. Мына ошол жолго биз барышыбыз керек. Анан эми Атантай Акбаров деген акын бар. Ошонун эки эле сөзү бар. Адеп уят жерди сактап тура алат, адабият өлсө болот кыямат дейт. Мына мындан ашык кандай аныктама, тактама, сыпаттама керек? Ушу кыргыз адабияты кыскартам дегендердин кызматын кыскартыш керек. Ушул долбоорду ишке ашырам дегендердин иштен алыш керек. Ошондой мен тапшырма бериңизди суранам. Муну биздин профилдик комитетте карап чыгып туруп биз буга беришет. Бул долбоорду азыр токтотушубуз керек. Рахмат.